Кыргыз Республикасынын демилгеси менен негизделген дүйнөлүк көчмөндөр оюндары адам цивилизациясынын мурасы катары жана этно маданий кыймылды өнүктүрүүгө багытталган. Алгачкы ирет 2014-жылы Ысык Көл облусунда өткөрүлгөн оюндарга 19 өлкөдөн 538 спортчу катышкан. Жакында 6-чы ирет өткөрүлүшү пландалган эл аралык деңгээлдеги оюндарга 40тан ашуун мамлекет катышуусу күтүлүүдө. Мындан сырткары Кыргызстандын 7 облусу, 2 шаары кошулуп сынактарга катышат. Ага Ош шаарынан да даярдыктар көрүлүүдө. Көчмөндөр улуттук көчмөндөр оюнуна карата биз Ош шаарынын атынан жалпысынан 170тен ашуун адамдар даярдык көрүп атабыз. Ал негизи 10 багыт боюнча сынактар, боз үй, хам боз үй, анын ичинде салттуу боз үй, андан сырткары конок боз үй, мейман боз үй деп боз үйдүн 3 кароо сынагы бар. Андан сырткары шамдагайлардын баягы жигиттердин шамдагайлык биринчи боз үйдү кураштыруу боюнча, андан сырткары чечүү боюнча, андан сырткары көчмөн даамы, көчмөн кайрык деги жалпысынан 10 сынак боюнча болот. 10 багыт боюнча сынак жүргүзүлөт. Көчмөндөр оюнунда 7 область, 2 шаар өзүнүн ордолорун тигишет. Биз ордону, боз үйлөрдү, ордону даярдоо үчүн биз атайын 25 августка чейин жолго чыгып, барып, ордобузду көрүп, даярдап көрөбүз. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын расмий тумары катары ак илбирс тандалган. Бул тандоо ак илбирстин Кыргызстандын жаратылышы, тоо ландшафттары менен тыгыз байланышта экендигин түшүндүрөт. Көчмөндөр оюнунда көк бөрү, тогуз коргоол, күрөш, кыргыз күрөш, алыш, аркан тартыш, ат жарыш, орто, бүркүт салуу, жаа атуу сыяктуу мелдештер болуп өтөт. Мындан сырткары облустар аралык маданий спорттук сынактар бар. Биз мындан мурунку көчмөндөр оюнунда биз Ош шаары байгелүү орунду жалпы эсепте 2-чи орунду алганбыз. Бул деген жакшы көрсөтүш болгон. Өзүңүздөргө маалым болгондой, Жибек жолу базарынын ачылышына утурлай ал жерде биз ошол баягы фестивалдарды уюштурдук, ал жерде жеңүүчүлөрдү тандадык, кол өнөрчүлөрдүкүн себеп ал жерде эми оңгулукка кайтуу болот, негизги максат. Ошол оңгулукка кайтуу боюнча ошол фестивалдын жеңүүчүлөрүн тандап, ошол жыйынтыгы менен алып барабыз. Андан сырткары ырчылар бар. Ош шаарынын өзүнүн билесиздер, салттарын, када салт Ош шаарына кыз узатуу салты түштү. Деги маданий программа негизинен 70%га азыркы учурда даярдык болуп калды. Калганын 30%ын ошол жакынкы күндөрү даярдалып бүтөт. Жалаң эле кароо сынак эле эмес, ал жерде этно базар, мисалы кол өнөрчүлөр, жыгач усталар, темир устачылар, уус жасаган нежелер, алар үчүн атайын бир ордо болуп базар уюштурулат экен. Ошол базарда биз Ош шаарынан 10 адамды бердик. Ошол 10 адам биз Ош шаарынын атынан баягы Оштун түштүктүн колоритин көрсөткөн буюмдарды сатышат. Быйыл бир өзгөчөлүгү, дагы бир өзгөчөлүгү бар экен. Быйылкы көчмөндөр оюнунда мисалы боз үй сынагына катышкан адам башка сынакка катыша албайт экен. 112 медаль менен алдыңкы орунда Казакстан, 65 медаль менен экинчи орунда Кыргызстан, 3-чү орунду 49 медаль менен Россия ээлеп, алдыңкы үчтүктү толуктаган.